Эже таптым. Бул жакта экен. Фатима, сууну ал жакка куйба. Сууну баш жагына куйуш керек. Башы бул кыбыла тарап мына бул жакта. Ушул жакка куй. Эже сууну эмнеге куюш керек? Ушинтип суу куйса маркумдун күйүтү басылатмыш. Сууну көбүрөөк эле ала келсек болмок экен, эже. Бул жетпейт го? Ай, дөөрбөч. Ушул бир чөгүн суу эмне? Ушул топурактан өтмөк беле. Бир эмес 5 челек суу куйсаң дагы муздабайт. Бул жөн эле ырым. Тиги Назайым кемпир баш болуп баары эбиреп-жебиреп туруп алышпады. Жездең башка айыл алып келатат. Эжең тиякта күйүп атат, барып бейитине суу куйгулады. Тим эле. Суу куйса эле көкүрөгү муздап калат имиш. Күйүтү басылат имиш. Мына менин күйөм. Үстүмө жаш аял алып келгенден бери. Муздак суу эмес, муз жутсам дагы көкүрөгүм муздабайт. Жүрөгүм күйүп атат. Оорукчанда болдум. Бечара жездемди го түшүнсө болот. А бу менин күйөмчү. Мен тирүү турсам да, кара көзүмдү кашайтып үстүмө жаш аялын алып келип отурат го. Тим эле жаш аялы эркек төрөп берет имиш. А эмне? Кыздар. Алар киши эмеспи? Ошо кыздардан жаралып атат го баары. Аны эмне түшүнүшпөйбү булар? Эжемдин го күйүтү мынтип суу куюп басат экен. А тирүүлөрдүн күйүтүчү аны кантип басат? Ушу бир күйүтү баса турган ырым бар болот. Бир ырымы болсо баарын жасайт элем, баарын жасайт элем, баарын жасайт элем. Берчи ал дагы сууңан. Жүрөгүм күйүп баратат дем эле. Берчи дейм сууңан. Эже суу албай калды. Жаным эжем ай. Өлбөй эле койсоң эмне? Эми тынч жат эже. Эрте өлүп караңгы жерде жатканың эле болбосо, сен аябай бактылуусуң. Жездем сени аябай сыйлачу. Жездемди деле мажбурлап үйлөнтүп атышат.
тиги кичинекей балдарды багыш үчүн. А менин күйөөмчү тирүүлөй мени салбарга айлантты же. Эже, тиги тарапта эркектер келатат. Аялдардын музейге келгенге бул бетешет го. Ал бир билимсиздердин ойлоп тапканы. Акыры баарыбыз аял дебей, эркек дебей ушул жерге келербиз. Фатима, сен эми үйүңө бара бер, А сизчи, жеке? Менин жолум эми такыр башка. Баары башкача болот. А сен болсо, сабагыңды жакшы оку. Өзүңдү коргогонду үйрөн. Макулбу? Аман болсок, кезигишербиз. Бар эми бара кой.